Бул жолу биз Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Сокуташ деген айылында 40 жылдан бери, тагырага 1980-жылдан бери ушул саламаттык сактоо тармагында мыкты эмгекти жараткан Жамила апа тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жамила апа буга чейин бир топ ардак грамоталардын, сыйлыктардын ээси, айылдык кеңештин депутаты да болуп жетишкен 1982-жылы. Мындан сырткары саламаттык сактоонун отличниги деген наамга чейин жеткен Жамила апа тууралуу жана анын сүйүнүчү тууралуу, кубанычы тууралуу окуяга назар саласыздар. Жамила апанын бул сүйүнүчүн, бул кубанычын сиздерге бөлүшүү үчүн анын атайын Москва шаарынан сиңдиси Жазгүл, иниси Жаркынбек аттуу адамдар бизге атайын суранып, сюрприз уюштурайлы. Ушул 60 жашка чыккан энебиздин, апабыздын сөөгүнө карталы, анын кубанычына ортоктош бололу деген максатта атайын Москва шаарынан атайын өтүнүшкөн эле. Мына ошол өтүнүчтү, суранычты актоо максатында биз азыр Ош облусунан Жалал Абад облусунун Сузак районуна карай бет алабыз. Ерте тоғылайын, кеп мынаны емеп қойыншы, садағы олым, оны олайын. Рахмат, рахмат. Рахмат. Ана немелер менен? Келге, шешкесі қарылар, анам дедем. Қана, азаматтар. Невре, чевре, қығылалар. Қана, ена, деп келмейсің бі, осадағы олайын. Алайын. Жамил эже мындай да, өзү негизи биздин сценарий боюнча мына өзүңүздөр сезип калдыңыз окшойт. 25 келе албай калдык. Сиз өзүңүз ден соолук байларсыз. Ошон үчүн мен сизди улам чалып атканым ошодон. Анан мына балдарыңыз, неберелериңиз, анан Россиядагы Жазгүл деген кызыңыздардын ушул ушундай бир атайын сюрприз уюштурайлы, апамын, энемдин көңүлүн алалы деген максатта уюштурдук эле да. Мына ушул кубаныч, ушул бақыт сиздики да, мына ошон үчүн атайын сизге келдик. Рахмат, бир туугандарым, баарыңарга, келиндерим, кыздарым, балдарым, урук туугандарым, баарыңарга рахмат. Келе бербейсиңер, келе бербейсиңер. Кайын сиңдимдер булар дагы. Кайын журтум бөлөк кирбейле келе бергиле, кандайсыңар, жакшысыңар? Кандай жакшысызбы? Туган күнүңүз менен. Рахмат, рахмат. Тилегиңиз кут болсун. Рахмат. Келгиле. Россиядагы Туган күнүңүз менен. Рахмат. Ой, азаматтар. Келгиле. Рахмат. Кандайсың, жакшысың, жүрөсүң, 60 жылдык юбилейиңиз кут болсун. Ден соолугуңуз чың болсун. Эрдиңиз батында жүрөбүр. Рахмат. Ден соолук болсун. Ушул бала чаканын убайга түңгөрүп, сыйын көрүп жүрө бериңиз атайын. Апам мардаңыз менен. Рахмат. Рахмат. Денсаулыгыңыз чың болсун. Жамил эже. Жазгүл эже менен сүйлөшпөңүз. Жазгүл. О, андайсың, жакшысыңбы? Рахмат. Рахмат. Ömrümüz uzun bolsun. Sadaq olayım, rəhmət. Alğan sıyıqlarınız qut bolsun ece. Rəhmət, sadaq olayım, rəhmət. Razıçılığımızı bildiremiz. Bizdagi толкунданып жатабыз. Бул бизде болгон бир туугандардын атынан болгон сизге сюрприз белегибиз. Мындай белектердин дагы siz için armağan. Rəhmət. Sənəm, tınç bol, Yaxşı dileklerim var. Uşu bir tуугандардын атынан сизге. Biz sizni жақсы көрөбүз, сизди сыйлайбыз. Сизди урматтайбыз. Rəhmət, sadaq olayım. Tınç bol, sənəm, жақсы жүр. Den so'lib bersin, yaxshi ishlab, yaxshi yurib o'ynamaylar. Rahmat, sen sürpriz qilding menga. Emne alayam. Allohga janob
Баарыңарга рахмат силерге. Биздин калоо тилектерди жакындан кылып жеткирип алып жатканына. Кандай сезим пайда болуп атат сиз өзүңүздө? Башкача мен мындай элестеткен эмесмин да мен. Эми чакырат десе мен ишим менен окшойт деп ойлодум да. Өткөндө жетеде тартып кеткенде болду. Бул өзгөчө сюрприз болду мен үчүн. Рахмат балдарыма, кыздарыма, бир туугандарыма, кайын журтума, кайын сиңдилериме баарыңарга рахмат, келгениңерге баарыңарга рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр кеп кылган эне Жамилене ушул айылда жалгыз эле дарыгер болуп эмгектенет экен да. 40 жылдан бери, тагыраагы 1980 жылдан бери. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, бир топ небере чебере урук тууган бала чакасы менен баягы бакыттын койнуна балкып, сүйүнүчү баягы чексиз болуп жаткан убагы. Мына ушул биз азыр турган жер бул ушул айылдын баягы медициналык мекемеси. Өзү жалгыз иштейт. Азыр биз бул эненин кубанычына дагы кубаныч кошуп, моундай образды сиздерге көрсөткүбүз келип атат. Biz özü jeti bir doğanbız. Jeti bir doğandın en çoğun uşul ejem, şu Jamil ejem. Andan ikisi men, şu moydum. Andan keyin Aşirbek degen ukan var dagı. Jеңиш деген var. Жыргал, Жаркын, анан эң кичинекей кенже şu карындашыбыз şu Москвадагы şu Жазгүл. Men үчүн эми бир тууганым, эч нерсеге алмаштырбай турган бул менин бир тууганым. Бир тууганым. Şu кай жерде болсо дагы мага şu бөлөк-жөлөк болуп турган, насаат берип турган şu bir tuğan ejem. Oynotu bizi cedelip, orutpay baktın bölüm, kalkalap geldi camalım, karısız sizge selek, kaygımdı taktın tenselip, karızlar kim var mençelik, cük olgun günüm eştesem, yüreğim ortay kölüp, alandı nurga bölöysün, ak koynuk giysen koy gölüm, alamda bir dana ayalzat, acarlı emes sençelik, sulu mesapa mesençelik. Meni tanem görünçü Mermay dağı Mamay dep erkeletet. Çoğun apa, men sizdi жақсы көрөм. Жана бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайм. Мен ушул бүгүнкү сюрприз кылгандарды өзүмчө түшүмдөгүдөй эле болуп калды. Күтүлбөгөн нерсе болду. Рахмат ушуларга, мен ушинтип кичине болсо дагы көңүлүм көтөрүп, ушу эжем ушинтип иштеп атат, апам иштеп атат деп бир туугандарым, кыздарым, балдарым келгенге ушуларга рахмат. Мен өзү 5 балам бар. 3 уул, 2 кыз. 5-7 бир тууганмын өзүм. Өзүм мен эң чоң балдардын эң чоңу мен болом ушу бир туугандарым. Анан эми ушу Кудайга шүгүр, балдарым дагы кичине болсо дагы атасы тез эрте өтүп кеткендигинен өзүм тарбиялап, өзүм өстүрдүм ушу балдарымы. Миң калла шүгүр. Ушу балдарым, кыздарым, бир туугандарым баардыгын демалган ушинтип куттуктап келип, 60 жылдыгын мен өзүм деле ойлогон эмесмин ушинтосом деп. Рахмат ошолорго. Эми жалпы энелерге айтарым, эне балдар үчүн көп нерселерди гана ойлоп жасашат. Ошо энелер ушу балдарын ар кандай жагын ойлошуп, жакшы жактарын көрсөтүп, жакшы тарбия бергенге энелер ушу көп
аракет кылабыз чындыгында. Кыргызстан боюнча, дүйнө жүзү боюнча энелер бар болсун. Ден соолуктары чың болсун. Балдар кыздардын урмасыйын көрүп жүрө берсин. Эч качан жамандык көрүшпөсүн. Эжем уже чыдам кайдаган. Атта любой ишке кирсе немесин чыгарат. Сабырдуулугу. Эжемдин неме турмушта көп нерселер өттү да башына. Ошого чыдады. Балдарын өстүрдү, жеткизди, үйлөнтү, жайлантты дегенде. Ошо менен бирге ишин дагы таштабады. Мына 40 жылдан ашык ошо мединиса тармагын иштеп атат. Медалдар да алды. Быйыл Кыргыз айыл өкмөтүнүн атуулу деген ардак намын алды. Ошого биз сыймыктанабыз. Эжем ушундай бизге жашоодо мотивация берип аткан ушулардын неме эрдиктери да. Бул жеңем болот дең. Как биздин пашты немебизде эле болуп калды, энебизде эле болуп калды бул киши. Бизге келгенде пашты 40 жылдай болду берге келгенде. Анан турмуштун дагы өтө көп немелердин сыноолорун өттү бул киши. Ака өзүнө өтүп кеткенде 26 жыл болду да. Бул бу жерде 26 жылда не только балдарын бакканды, ушул айылдын мелиги, ден соолугун карап, ушул эки тарапты тең карап келет да. Биз кайнелери, мисалы үчүн мен айтабыз постоянно, биз апа-ордуна экинчи апабыз сиз деп. Бирок бул сөз мен бүгүн эле айтып аткан жокмун. Мындан 20 жыл мурда эле өзүнө айтканмын. Өзүнө деле айта алам, мурда деле айткам. Дастур айта алам. Сөзсүз бул тастыкталган. Ооба, тастыкталган бул жеңем өзү тастыктайт. Мен мактабайын. Себеби бул апаман кийинки эң аксакал жеңебиз, дейми? Аксакал жеңебиз. Ошон үчүн биз өзүнө деле айтканбыз, биз как экинчи апабыз катары санайбыз сизди деп. Мүмкүн болушунча биз сыйлайбыз жеңем. Жеңем бизди да сыйлаган үчүн ошо сөздү айтабыз. Постоянно эле үйрөтүп турат бизге. Ооба, андайлар көп. Эжем эч неме кыла албайбыз. Биз эжем бир туугандан артык көрөбүз. Кудайга шүгүр. Ооба. Эжем деп турабыз. Бир нерсе өткөрсөк ham ушул эжеме, башка кылсак ham эжеме. Ооба, баш көз болуп, кудагы күткөндө, башка күткөндө бардыгында ушул эжем турсун, эжем деп турабыз. Кудайга шүгүр, жакшы. Jamila биздин үй бүлөнүн эң чоң келини, жеңебиз болот. Эң чоң акабыздын келинчеги. Биз жеңеми дайыма урматтайбыз, сыйлайбыз. Жеңем бизге гана эмес, ушул жердеги жашоочулардын бардыгы урматташат, сыйлашат. Мына ишинде дагы дайыма жакшы иштеп, көп ардак грамоталарды алды, медалдарды алды. Эл арасында кадыр баркы чоң. Биз үчүн дагы жеңем келсек, дайыма жаркылдап, кабагын ачып, тозу болот, дасторконун жайнатып дайыма. Азыр мына укам айтып кеткендей, биз дайыма семени отурганда айтабыз, апабыз бар. Ошо апабыздын алдында да айтабыз, апабыздан кийинки апабыз сизсиз деп, ошо чоң отурганда дайыма жеңем айтабыз. Себеби жеңем ошол нерсеге татыктуу. Бир тууган кайнагамын байбичеси. Ошо 60га чыгыптыр, 60 жылдыгы кут болсун. Мына ошо жакшы иштеди, эмгегин билебиз. Мына 40 жыл болуптур иштегенине. Ошо 80-жылы бүтүп келген боюнча ошол жерде иштеп атат. Ошол жерде турмушка, ошол жерге
чыккан бир тууган кайнагама ошо бала чакалуу болуп өнүп өстү. Мына уул үйлөдү, кыз берди, бардыгы жакшы, небере көрдү. Мына эми жакшы мамлекетке, элге мына талыкпай кызмат кылып келейтат. Дагы деле иштеп атат. Эч качан бирөөнү наразы кылган жок. Эмгеги жакшы, бала чакага, эл журтка бардыгы жакшы. Эми ушу өнүп өсө берсин, дагы жашасын. Ушу балдардын урматсын көрүп, татыктуу болуп жүрө берсин. Мына бүгүнкү биздин бир туугандарыбыздын арасынан эң кубанычтуу, сүйүнүчтүү күндөр болуп атат. Эжебиз бүгүн мына 60 жашка чыгып, ушу 60 жылдык юбилейин кылып атат. Ушу юбилей кут болсун өзүнөн. Жакшы күндөрдө, жакшы балдарынын алдында жакшы не тилесе ошолордон жетишсин тилектерибиз ушу. Ошо биздин эмебиз, каларыбыз. Бир тууган катары баарыбыз ушу эжем тарбиялады бизди. Ушу кичинекейибизден баштап ушу карап, чоңойтуп ушу эжем тарбиялады ушу. Урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү, мына сиздер жогоруда көрүп атасыздар. Эненин балдарына болгон кандай кубанычын, кандай бир чексиз сүйүүсүн, ошол эле учурда балдарынын энеге болгон сүйүүсүн көрүп атасыздар. Мына ошол чет жерде жүргөн, шартка байланыштуу келбей калган айрым балдарынын куттуктоолорун, ошол Жамиле энеге болгон арзуу тилектерин, аруу тилектерин алдыдагы видеодон көрө аласыздар. Туулганыңыздан куттуктайбыз. Көп жашаңыз uzun болсун. Уулдарыңыздын урматын, кыздарыңыздын урматын көрө бериң. Сиз да урматтасыз. Эже 60 жаш урагыңыз куттуу болсун. Эмне тилесеңиз тилегиңизге жетсин, өмүрүңүз узун болсун, өлүшүңүз жайык болсун. Туулганыңыз менен эже. 60 жылдыгыңыз менен. Туған күніңіз менен 60 жылдық юбилейіңіз құт болсын. Балаларыңыздың, сүйген қыздарыңыздың уайым көрің. Эже 60 жылдық юбилейіңіз менен құттықтайбыз. Кемсар отбасыларыңыз кубаныңыз менен кубаныңыз болсын. Эже кандай соктарыңыз жакшы. 60 жылдық юбилейіңіз менен биздин эле эмес Кыргызстандын сыйы болуп жүрөбүз. Кубаныч ээлеп, көңүлүң сенин сынбасын, талыкпай дайым журттуңа кылып кызматты, дарылап элди, эмгеги менен кымбатсың. Эже 60 жылдык юбилейиңиз менен куттуктайбыз. Өмүрүңүз узун болсун, ар дайым күлүп жайнап жүрө бериңиз. 60 жаш кубайыңыз кут болсун. Ар дайым ден соолукта жүрүңүз. Уулдарыңыздын урматын, кыздарыңыздын кызматын көрүп, балпайган байбиче болуп жүрө беришиңизге тилектешпиз. Ассаламу алейкум, Эже. Я вас поздравляю с юбилеем. Я желаю, чтобы вы никогда не болели, были счастливы. Вы никогда не грустили, каждый день были радостные. Я вас люблю. Бардыңыздарға Краснояр шаарынан салам. 25 август менин алтындай болгон эжемдин туулган күнү. 60 жашка толуп атат. Эже, сизди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ден соолугуңуз чын болсун, өмүрүңүз узун болсун, эч качан оорубаң, ушу балдарыңыздын жана биздин төрүбүздө жайлаган гана жакшылыктарыбызда жүрүшүңүздү каалайбыз. Эже, 60 жылдык юбилейиңиз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, көп жашаң. Апа, туулган күнүңүз менен куттуктайм. 60 жылдыгыңыз менен ушундай жаштан да көбүрөөк жашаңыз. Биздин бактыбызга бар болуңуз, небере чеберелер төрүндө жүрүңүз, ойноп күлүп. Ошо мен тоого байланыштуу тоодо болушкан үчүн бара албай калдым, апа. Туулган күнүңүз менен куттуктайм. Эч качан жамандык көрбөй, жалаң тойлордо жүрүңүз. Ошо кааларым узун өмүр. Ошондой жаштыкты каалаймын. Мындан бир аз мурун ошол иштегенибизде жалаң ат менен барчубуз. Кар оор жаап, кар малтап жөөйөн барганбыз. Ал малда тез кыдырып, тумопчкакты каттап, кийим оруп атат, кийим неме болуп атат, кийим эмдеп алыш керек, кийим демеси жетип калды ошо эмдөгөн эмес срогу. Ошолордун баарын айтып, паланча күнү барасын, түкүнчө күнү барасын деп, бир сыйра кыдырып келчүмүн. Ал малда, ал малда телефонам жок да, телефон дагы жок. Жол бир белди ашып барып, анан кийин жондо дем алып, анан кийин түшчүбүз нар жака. Кар малтап, иттерге таланып,
Үйүнөн эч ким чыкпай күнгөн болdur болгон. Ой, кыйкырая берип, кашагада турасың да бир кашагада талтакты алып алып, итиң айдалайды деп. Ошентип, коңшу ондан көп. Уколдон корккондар андан көп. Бирок прививканы айтып деп алдырчубуз. Себеби бул алдын алуу неме болот. Ошон үчүн жакшы прививканы алсаңар, оорубайсыңар, бул алдын алуу болот бирөө деп алдырчубуз, алчу. Бирок ошондо дагы жарандай термосумкага салып алып, сразу барып бир жерге топтоп уколдоп шарт кайтчубуз да. Эми азыр холодильниктин жанында туруп неме кылып атат. Ал малда келчү эмес да. Чакасаң келбейт эле, палаң күнү десең бири барса бири бурайт. Анан кийин бир жерге ошол бир айылдан ичинде ошо мектепке чогултуп, ошол жерге алып барып, ошол жерден жасаачумун. Бир комната отдельный ажыратып алып, мен ошол жерге бүгүн прививка жасап алайын деп, термосумка менен барып жасап, менен кайтып келчүмүн. 3-4 Актерек, Сокташ, Алмалы 4 айыл. Азыр кышкысын алака эми жок болду, эми Алмалыда элдин баары көчүп кетти. Көчкү болгону байланыштуу. Эми азыр ошо 2-3 айыл бар, Актерек, Сокташ, Шатырак. Азыр эми жетишип калган заман. Машиналар бар, телефон бар. Эми ошол телефон менен палаң күнү немеге келгиле. Прививкага десең, келип алышат азыр, алып атышат. Азыр алдагы мүнөттөрдө Жамиленин өз канынан, жанынан жаралган балдары, "Эне, мен сизди сүйөм, эне, мен сизди жакшы көрөм, сизсиз жашай албайм, сиз биздин бактыбызсыз" деген аруу тилектерин өздөрүнүн жүрөктөрүнөн чыгарып айткан турушат. Анткени ар бир эне үчүн бала ушундай сөздөрдү айта албаса керек. Анткени биз ушундай социологиялык тагын изилдөө жүргүзүп көргөнүбүздө дээрлик 90% бала же кыз өзүнүн энесине "Эне, мен сизди жакшы көрөм" деп айта албайт экен. Азыр алдагы мүнөттөрдө дал ошол Жамиленин өзүнүн балдарынын энесине айткан калуу тилектерине назар салыңыздар. Апа, сизди мен жакшы көрөм. Апа, биз сизди жакшы көрөбүз. Чын жүрөктөн жакшы көрөбүз, апа, жакшы. Siz менен сыймыктанабыз. Ömrünüz uzun болсун, апа. Апа, сизди эң жакшы көрөм. Артайм жакшы көрөм сизди. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Дүйнөдө табылгыз менин апам. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз. Атам калган өмүрүн апама берсин, эми өмүрү узун болсун. Жылдык bundan buyagına dagы 100, 190, 100 деген жаштарды берсин. Ошо неберелерин, кыздардын кызматын көрсүн, балдарын үйлөп баардыгын жайлап бүттү. Эми bundan buyagына неберелериники ошо. Ошо андан бөлөк ошо Кыргызстанга баардыгыбызга ден соолук. Мынакей биз азыр Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунун Сокуташ деген айылында турабыз. Азыр өзүңүздөр күбө болуп жаткандай эле, бул айылдын ушул Жамиле эженин баягы үй бүлөсүндө өтө чоң бакыт, өтө чоң майрам десек болот да. Мондай какыраган көчөлөрү таш болсо дагы бүгүнкү күндө мисалы ушул айылдын эли эң бактылуу жашаган элдердин катарында экен. Муну биз ушул жергиликтүү тургундардан сурап көрдүк. Ал эми эне жөнүндө сөз айта турган болсок, эне бул чексиз бакыт, чексиз сүйүү, теңдешкис нерсе дегендей. Ар бириңиздер эгерде ушундай
элетте өзүңүздөр шаарда туруп элеттегениңиздерди эстегиңиздер келсе, биз ар дайым даярбыз. Жолу таштак болобу, же болбосо күнү жаанчыл болобу, же болбосо бир кышы катаал болобу дегендей. Биз ар дайым ошол жерге жетип барып, ошол энеңиздин сөөгүн картканга ар дайым даярбыз.